Кудайдын чакырыгы 6-июль. Кимдир бирөө Кудай жөнүндө ойлонгондо каардуу, коркунучтуу, муштумун жазалаганга даярдап турган бирөө дейт. Башка бирөө Кудай биз менен иши жок, бизге назарын салбайт, ал өзүнчө биз өзүбүз менен өзүбүз деп ойлойт. Жазууда болсо Кудай кандай экени айтылат. Эң биринчиден Кудай сүйүү. Ал адамдарды сүйөт. Ал ишенимдүү, айтканын аткарган, эч качан жаңылбаган Кудай. Дагы ал боорукер. Адамга Кудайга тиешелүү сапаттар салынган. Анткени биз анын бейнеси боюнча жаратылганбыз. Мисалы, адамдардын арасында да эч кимге жок деп айта албаган, эч кимдин көңүлүн оорутпаган боорукер адамдар бар. Андай адамдарды көргөндө жүрөгүң элжирейт. Кудай адамдар үчүн кам көрүүчү. Адамдарды жаратаардын алдында биз билебиз, ал бейишти жараткан. Ал жакта не бир түркүн жемиштерди, не бир түркүн жаныбарларды, сонун климатты, таптаза тунук сууларды, гүлдөрдү, кооздуктардын баарын жараткан. Анан ошол керемет жерде жашасын деп адам ата менен обо энен жараткан. Башкаларга кам көрүү. Бул жакшы сапаттарды да кай бир адамдардан көрөбүз. Өзүн унутуп коюп, жакындары үчүн чарк айланып кызмат кылган адамдар бар. Биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганбыз. Бирок күнөө көп нерсени талкалап салды. Кудай дагы жакшы сапаттар бизде көрүнүп туруусу үчүн биз ошончолук ага жакын болуубуз керек. Ага жакын болсок, анын сөзүн дайыма изилдесек, анын сапаттары биздин жашообузда көрүнөт.